Кыргызстандын туризм тармагында энергияны жана ресурстук эффективдүүлүктү жогорулатуу Европа биримдигинин каржылык колдоосу менен Switch Asia программасынын алкагында Pareto долбоору аркылуу ишке ашырылууда. Долбоордун максаты энергетикалык коопсуздукту жана туруктуу өсүүгө көмөк көрсөтүү. Кыргызстандын туризм секторундагы чакан жана орто ишканалардын арасында туруктуу өндүрүш жана керектүү практикасын жана ресурстук эффективдүүлүктү жакшыртуу. Pareto долбоору Кыргызстанда 2020 жылдан бери иштеп, иш алып барып, анан эң негизгиси ошол жеке ишкерлердин, туризм тармагында иштеген жеке ишкерлердин, анын ичинен ошол отель, ресторан, жосо мейманкана, конок үй, анан баягы тамак аш тармагында иштеген баягы ресторан, кафелерге иш алып барат да. Анан эң негизги максаты бул ошол энергияны, анан жаратылыш ресурстарын үнөмдүү колдонуу, сууну сарамжалдоо, энергияны сарамжалоого үйрөтүү, ошону менен бирге ошол жанагы жашыл каражат булактарына дагы жеткиликтүү кылуу, анан ошол бизге келип жаткан туристтердин ошол жашыл баягы жашыл жагынан өнүккөн жаңы бизнестерге мындай бириктирүү да. Анан ошол Pareto долбоорунун талкагында биз абдан бир көптөгөн иш чара өткөздүк. Анан бүгүнкү күндө ошонун жыйынтыгын чыгаргандабыз. Биринчиден, экинчиден болсо ошо Кыргызстанда биринчи жолу ыктыярдуу эко-KG деген эко сертификация киргизип жатабыз да. Ошол туризм тармагындагы ишкерлердин арасыначы. Анан Pareto долбоорунун Кыргызстан боюнча 10 консалтинг кызматы иштейт жана тренингтерине 310 жеке ишкерлер катышты. Туризм секторундагы 2173төн ашык чакан жана орто ишканалар туруктуу өндүрүш жана керектүү энергияны, ошондой эле ресурстарды натыйжалуу пайдалануу чаралары жөнүндө маалымат алышты. Аймактардагы 100дөн ашык чакан жана орто ишканалар түзүлгөн кызматташтык аркылуу Paretodон техникалык колдоо алышат. Pareto менен бирге ушул Жашыл альянс ушул иш-чаранын баарын ишке ашырды. Себеби ошо методикасын биз иштеп чыктык. Андан сырткары ушу автоматизированный сайт жасап чыктык. Ошол жанакы кардарлар ошол жактан кайрылып туруп, убара болбостон ошол жерден жана самат тесттен өтүп, өзлөрүн баалап, андан кийин уже эки аудиторлор чакырып текшерткенге мүмкүнчүлүк болгондой болуп, ошондуктан убарачылык аябай аз болот да. Анан жеринен ошо 23 объектини биз эки аудиттен өткөрдүк, баарын текшерип, консультацияларын берип, андан сырткары ошол текшерүүнүн жыйынтыгынын негизинде, аудиттин жыйынтыгынын негизинде ошо 5 объект алтын даражасына жетип атат, 9 күмүш даражасына, анан 9 коло даражасына жетти да. Анан 2-3 жылдан бери ошо Pareto долбоору менен чогуу иштешип калдык. Анан азыркы бүгүнкү ошол болуп аткан нерсе бул бизге чоң стимул болуш керек. Себеби мындан азыр бронзаны алган болсок, кийинкисинде алтынды алабыз деген үмүттөбүз. Андан кийинки уровендерди бул ошо эл аралык уровендерге сертификацияларга өтүү мүмкүнчүлүгү пайда болот да. Pareto Хорика үчүн эко-KG ыктыярдуу эко сертификациясынын пилоттук методологиясын иштеп чыкты. Айчолпон Мукашева, Үсөн Камчыбек уулу, 7 канал.